Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жамаат, урматтуу кыргызстандыктар. Оразонун күндө ооз барбайт бирдеке дегенге. Мына бала заставщик бала экен. Нерде немеси турат, сумкасы. Же кыргыз, же өзбек, же тажик. Şu группаларга таратып койгулачы, бир наша пашадан этият болуп жүргүлөчү. Мына азыр жерге көмдүң деп ардеке кылып атат. Мына не за что? Свидетель иштеке жок, чөнтөгүн тутуп атат. Азыр ошондо ушинтип туруп болсо сразу bir жерине тыга коет. Ошо менен кетти деп кой. Кстати, 10 тонна алып киргенди камабайт да, бул жерден грамдап саткандарды камап, кармап, бекер өмүрүңөрдү алат. Этият болгула. Эптесеңер наша чеккилечи, туугандар. Эптесеңер чеккилечи, сураныч силерден. Отуруп алып, жок жерде, көчөдө өзүңчө куртой болуп наша көтөрүп жүрөсүң. Мына не болот эми азыр? Карма отделениеге алып барат, же акча бер дейт, же илет. Опер группа чакырса, опер сразу чөнтөгүнө салып берет азыр. 6 жылды. Олак болуңуздарчы, сураныч силерден, сураныч. Эптесеңер чеккиле, эптебейсиңерби? Чекпегиле. Өзбексинби, кыргызсынбы, тажиксинби, анан да уруш кетпегиле. Өзбек, кыргыз, тажик дегенде. Ушул өзбек же тажик же кыргыз үчөөнүн бири да, биздикилер анан көп чыгып атат, нажа боюнча. Силердин элеңердин немеси эмес бул. Кыргызстан эмес. 20 мың берип чекет кыла тургандай. Бу жерде минимум статья. Бул мигранттардын күчү, Москванын күчү мигранттарга эле жетет. Башкасына жетпейт. Ошондуктан урматтуу мекендештер, эме кылыңыздар. Этият болгула, этият болгула. Мына турат. Чөнтөктөн ар жерин карап атат мына. Жолдон кетип атып эле текшерип коет да, керек болсо. Кармайм десе повод да алат мынакей.